Рахмат, урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Мен айтайын деген ойымды урматтуу премьер-министр кечээ комитеттин жыйынында айттым эле. Бирок жыйынтык болгон жок. Мыйзамды бузуу менен эле кетип баратабыз. Экинчиси, жана Максат Эсенович сизге суроо берди. Вице-премьер менен министрдин айырмасы барбы жок дегенде сиз айттыңыз айырмасы деле жок депчи. Туурабы? Айырмасы жок деген жокмун. Полномочиялар боюнча айырмасы бар дедим. Бирок өкөтөң өкмөттүн мүчөсү. Анан кандай маселелерге жооп берет ошону айтып бердим. Мен ойлоп атам, сиз туура эле айттыңыз. Анткени өзү түшүнүк боюнча премьер-министр деген кызмат бул өкмөттүн председатели же башкармасы эмес. Бул болгон эле биринчи министр деген түшүнүк. Туурабы? Сизде дагы ошондой эле полномочия. Ошон үчүн жанагы мыйзамды бузганда ушу биз жөнөкөй эле министр катары бузуп койгондой болуп атканы ушундан да. Ошондуктан мен кийинки парламентке сунуш кылат элем. Өкмөттү башкара турган адамды председатель же башкарма деп институт киргизиш керек. Ошондо өзү башкарат Конституциянын нугунун негизинде. А так 22 министрдин бирөө болуп эле жүрө берет да. Мен ушундай ойду айтайын, калганын болсо добуш бергенде добуш менен чечебиз да. Рахмат. Рахмат, анда урматтуу депутаттар, сунуш депутат Райымкулов